алып атпан просто азыр бизде расмий документ жок болуп атпайбы. Кыргызстандын эң чоң Киреше булагы болгон Жетим тоо кенин коргоо боюнча кыймыл түзүлдү. Ага жер-жерлерден чогулган активисттер биригип жатат. Аталган кыймыл Жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү талап кылып жатышат. Бул биздин келечектеги муундардын байлыгы деген жаштар азырынча мамлекет иштетпей турушу керек деген ойдо. Биздин негизги талап Жетим тоо такыр казылбасын. Чет өлкөгө дагы өзүбүз дагы. Себеби дегенде биз көчөчү Жетим тоого барып келдик. Ал жактын аксакалдар айтып атат. Бизге жайыт керек, таза суу керек, тоо керек, тура берсин деп атат. Биздин пикирибизде мамлекет аны иштете албайт. Иштете алса бүгүнкү күндө аяка канча каражат кетет, ал каражатты каяктан алат, ошол отчетту берсин анда. Бүгүнкү күндө мына Бишкектин четиндеги ташталган свалканы, полигонун иштете албай жатышат. Бир нече кишиден турган топ ушундай эле талап менен буга чейин да Бишкекте каршылык акцияларын өткөргөн. Иштин алкагында кен жайгашкан аймакта жашаган жергиликтүү калк менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Эгер коюлган талаптар аткарылбаса, анда дымагы күчтүүлөр ачкачылыкта жарыялашат экен. Эгерде биздин коюлган талаптарды иштетилбесин деген талаптарды бийлик тарабынан аткарылбаса, биринчи кадам ачкачылык жарыялайбыз. Көпчүлүк эксперттер мындай кыймылдын түзүлгөнү айла жоктун иши деп жатышат. Сүткө оозу күйгөн элибиз кумтөрдүн тагдырын кайталап калбайлы деген аракетин көрүшүүдө. Бирок кандай болгон күндө да ири чоң кен байлыгыбызды өзүбүз иштеткенибиз оңдойт коомдук ишмер Сауыр Мукамбетов. Бул жакшы, өзүбүз иштетишибиз керек. Экологияны бузбай, кумтөрдө кылып туруп талап кетпегендей кылып, бир кыргыздын пайдасына иштеген жакшы проект болсо, анын эмнеси жаман. Жанагы Садыр Жапаровдун шайлоо алдында бир өткөндө бир сүйлөгөн сөзүндө ушу Жетим тоону өзүбүз иштетебиз, бирок кандайдыр бир часын карыздан кутулуш үчүн руданы чек арага чейин жеткизип берип сатабыз дегенден улам ошондой тема көтөрүлүп, бул шайлоо алдында кызып кетти да. Бирок интернеттен, соц тармактардан карасак, далилдүү мындай бир фактылар жок. Эскертсек, Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурдагы басма сөз жыйындардын биринде Жетим тоо темир кени чет мамлекеттерге берилбей турганын, аны Кыргызстан өзү иштетиши керектигин айткан. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бул билдирүүдөн кийин Жетим тоонун айланасындагы ууду кептер күчөп, ар кандай маалыматтар чыга баштады. Коомдук саясий чөйрөдө Жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздардан кутулуу үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет деген кеп көптөн бери айтылып келет. Кытайлыктар Жетим тоону эмне үчүн ала алды деп атат. Дүйнөлүк металлургия маселеси боюнча бааны биз диктовать этели деп. Ачпай эле, кенди казбай туруп эле ушундай байлык менен. Канча жылдан бери алар ушуну алабыз деп жүрөт. Бүгүнкү болсо ошо Жетим тоонун лицензиясын колунда ким кармап турат? Кытайлык киши кармап турат. 60%-тан ашык кытайлык киши кармап турат. Ошону берем деп киши айтып атат. А президенттик мамлекет болуп калса, мисалы чечим калып калчу болсо, парламенттен сурабайт, эчтеке сурабайт, мына бердим деп коет. Эмне кыла аласың? Коомдук ишмер Ишанбай Кадырбековдун ушул интервьюсу коомчулукка чыккандан кийин 2 күн өтпөй президенттикке талапкер Садыр Жапаров реакция жасады. Бул боюнча ал соц тармактагы баракчасында мындай деп жазган. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Сенин мындай калптарыңа жооп бербейт элем. Бирок жалпы эл жана жаштар ишенип алып, туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн. Жетим тоонун лицензиясы эч кандай Кытайларда эмес, 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин запасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере чөйрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Посттун эртеси эле өнөр жайы энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик агенттиктин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, Кыргызстан 2021-жылдан баштап Жетим тоо кенин өз алдынча иштете баштай турганын билдирип чыкты. Биздин негизги максат муну мамлекет өзү иштетип, өзү мындай темирди өндүрө турган болсо, анда биз деген өзүбүздүн
бюджетибизге мындай ийгиликтүү өзүбүздүн салымыбызды сала алабыз да. Бүгүнкү күндө бул деген эң чоң ийри мындай месторождение болот. Ошол месторождениянын негизинде биз бүгүн иштерди баштагантабыз. Маалыматтарга караганда азыр кен мамлекеттин карамагында. Жетим тоодо темирдин 3 миллиард тоннадан ашык запасы бар жана дүйнөдөгү темир кендердин ичинде 2-нчи орунду ээлейт. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.